Опа. Генетиктерге барганда айтышты да сразу эле перерывание кылыш керек деп. Биз аябай көпкө чейин ойлондук. Что кылбайбыз депчи. Совет алалы деп. Неме кылып грыжасын удалять этсе болобу деп түшүнсөк. Грыжасын удалять этсе болот деп. Баланы деген перерывание кылбайт деп Куранда жазылууда негизичи. Анан биз ошону неме кылып, эми ладно, биздин бала кандай болбосун, Кудай Таалам берген эми багышыбыз керек деп алдырган жокпуз. Оказывается, спина бифида баягы позвоночниктер келатып эле, позвоночник үзүлүп калып, анан суу толуп калат экен да. Менин балам ыйлак нерв болгондо баягы грыжасы аябай чоң болуп кетет да. Анын ичинде суу аябай толуп кетет. Ыйлабай спокойно жүрсө аябай жүрө берет. Турцияга барып жасап келген балдар бар экен. Бизде эле эмес, Россияда жасатышыптыр, Турцияга барыпчы. Жакшы дейт да, мындан кийин басып кеткендер бар экен да, басып самостоятельно өзүн жооп калган балдар. Бизде немеде квартира снимать эткенге чында биздин каражатыбыз жетпей калат, мен баламдан ашпай калат. Бизде тамак аштан, памперсинен, жана витаминдеринен, массажга баргандан, ошол жагынан чынында бизде акча ашпай калып, анан туугандарыбыз снимать этип берет квартираны. Азыркы учурда квартирада турабыз.